Assalamu alaikum. Кандайсыз байке, жакшысызбы? Мынакей сиз ошо интернетке чыгып, элдин баары баягы үй ала албай атат деп, сизди да көп таанылып калган турбайсызбы? Анан байке мынакей Кудай жалгап, мына үйүңүздү алдыңыз, кирдиңиз, кандай шарттар менен алдыңыз? Ошол өзүңүз тууралуу айтып койсоңуз. Кудайга шүгүр, Алланын буйругу экен. Бир аз кечикти эми ал любой жерде боло турган, бул турмушта боло турган нерсе да эми. Болду, интернетке чыкканым баягы срок өтүп кеткен деп барып ушул жерде күтүп турганда журналисттер барган. Анан сүйлөп койгом да эми. Срок өттү. 4 күн өтүп задаты берген мен ал бул деп сүйлөп койгом. Ал чыгарба десем интернетке чыгарып жиберди да. Эмне? Ал андан кийин эле ошодан 3 күндөн кийин, 4 күндөн кийин эле биринчи мартта мага акча берди, оформление болду. Бүттү. Азыр үй өзүмдүкү. Өзүңүз ошол үйдө жашап атасызбы? Эми бир аз ремонт кылыш керек да. Бирок алып алдыңыз деңиз. 100% алдым. Кимге оформление болду ошондо? Өзүмө да. Өзүңүзгө оформление болду. Биринчи Ихсан өзүгө оформить эткендан кийин мага эртеси күнү мага оформить этти 100%. Менин атымда азыр. Ошо үйүңүз кут болсун, байке, ошо. Рахмат. Бул да Кудайдын буйругу менен акча той болсун, той болсун ошол үйдө. Менден кийинки баягы пайщиктер дагы эми Кудайдын буйругу, Кудайдан тилеп, суранып дегендей жакшы ниет кылып үйлүү болгула. Мен үйүм жугуш болсун силерге. Каалоо тилек айтып кетиңиз элге, көрүүчүлөргө. Барга, ошо каалоо тилегим эми ой максатым мен ошо мендей болуп эле силердин состояниеңарды түшүнүп атам, билип атам. Ал положениеде мен дагы болдум. Ошо үйлүү болгула. Кылайм Аллахым насип кылып баарыңар үйлүү болгула, үй алып берсин. Ихсан эми